жака кирип чыгып проблема эмес. 105 кичи автобустун каттабай калганына 3 күн болду деген айылдыктар эртең менен шаар мэриясынын алдына чогулушту. Аталган маселени чечип берүү талабы менен вице-мэр Асылбек Топчубаевке келишти. Алкоголу 3 күн болуп калды бүгүн. Эл кыйналып атат, бала чакабыз кыйналып атат, эртелек суук түшөт, балдарга жамгыр жаайт, мектепке каттайт балдарыбыз. Детсадка барат, балдарын алып келин кесектер. Ушулар эртең кышта кыйналат, азыр коем курукчулук. Айылдын эли билдиргендей, 105 каттам Жапалак 2 айылына багытын токтотуп, коңшу айыл Ареке каттап жатат. Арек айылын 105 каттамдан сырткары 157 жана 153 маршруттук каттамдар тейлейт. Буга нааразы болгон жапалактыктар каттамды мурдагы калыбына келтирүүнү талап кылышты. Бир топ талаш тартыштардан соң жетекчи айдоочулар чийилген схема боюнча каттап жатканын билдирди. Бардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Мыйзам чегинде бизде четтен чыкпы. Биз өгөй балабыз же. Сизди өгөй бала деген Жок, бизде болсо мыйзам чегинде айтып Мыйзам чегинде каттатып эле берип атабыз. Мыйзам чегинде оно линия кандай түзүлгөн болсо ошондой каттайт. Пожалуйста, өзгөртсүн линиясы. Андан соң 105 каттамдын айылга каттап жатканын билүү үчүн Жапалак 2 айылына келдик. Тургундардын айтымында кичи автобустардын ар бир каттамынын аралыгы 5-6 мүнөттөн болуусу керек. Бирок соңку 3 күндө кичи автобустар 1 саатта бир жолу келип калды. Биз айдоочуларга кайрылганыбызда интервалдын убактысын сактоо менен жүрүп жатканын айтышты. Интервал аз деп атат, эмне кеч келип атасыңар? Интервал 8 мүнөттөн айдап атабыз эртең менен. Өзү канча өз эреже боюнча? Өз эртең менен 6 мүнөттө, анан обедтен кийин 8 мүнөттө ошондой эле болуп атат азыр. Сиз менен кошум канча каттап атат азыр? Азыр бизде где-то 15 чакты маршрут. Азыр 2-3 эле болду деп атат го. 3 күндөн бери 3 эле маршрут каттап калды эми. 3 эле маршрут эмес, азыр бир жарым саат отурсаңар өзүңөр да көрөсүңөр го. Азыр келе тартып калды. 105 каттам Жапалак 2 айылынан чыгып, Кара Суу районунун Фуркат айылына эл ташыйт. Мындан 10 жыл мурда айыл тургундары шаар жетекчилерине кайрылып жатып, жалгыз 105 каттамды уюштурушкан. Акыркы 3-4 айдан бери Жапалак айылынын Арек айылына 105 каттамдын экинчи аялдамасы пайда болду. Бул Жапалак 2 айыл тургундарын убара керчиликке алып келди. Жашоочулардын айтымында, бул иштердин баарын Ош шаарынын вице-мэри Асылбек Топчубаев кызматынан пайдаланып, туулган жери Арек айылына жан тартуусу деп түшүнөт. Биздин ушул айылдагы 105-ти 2-ге бөлүп ташады. Азыр эми биздин мектеп окуучулары мына центральный Ош Нокат жолундагы Курманжытакка мектебине барат. Эгерде адашып 105-ке чыккан болсо, ол Арекке кеткен болсо, ата-энеси дагы үйүндө отурган ата-энеси дагы кыжалат болот, ол окуучу дагы кыжалат болуп, ыйлап чыктап көчөдө калат. Ошон үчүн бир тараптуу кылып жүргүзүп беришти, биз мэрден суранабыз. Шаардык кеңештин төрагасынан, мына Аректен чыккан вице-мэрден дагы суранабыз, ушунучу. Ким ал? Асылбек Аманович деген бар. Топчубаев. Топчубаев. Ушудан дагы суранабыз биз. Ушул 105-ке тийишпесин ушул киши дагы. Биздин чыгармачыл топ айылга бараары менен кичи автобустар ар 3 мүнөт сайын каттай баштады. Тургундардын айтымында буга журналисттер менен мэрия өкүлдөрүнүн айылга келгени себеп болду. Алар кошумчалагандай, биз кетерибиз менен абал мурункудай эле болуп калат. Жергиликтүүлөрдүн мындай нааразылыгын уккан менен шаар мэриясынан барган өкүл тилекке каршы маселе кандай чечиле тургандыгын так айта алган жок. Азыр бүгүн телевидение келди, мэриядан келди деп туруп, бригадир звонок кылды маршрутканын бардыгына. Ошого карап жүрүп тургула деп. Ошого тез келип атат азыр. Тез келген себеби ошол. Силер азыр кетесиңер, болду. 1 саатта бир келет. Тополоң башталат дагы. 105 каттамдын схемасында ошо Ареке дагы кириш керек экен. Биз ошону эле мыйзам чегинде сакталсын деп ошону талап кылсак, бул жактын эли болсо барып алып бизге ошо маршрутту бизге гана жүргүзүп бериңиздер, башкасына көнбөй атышат. Жапалак 2 айылынын тургундары муну менен эле токтоп калбастыгын билдиришти. Айтымында бул көйгөй менен буга чейин вице-мэр Асылбек Топчубаевке бир нече жолу келишкен. Бирок маселе эл каалагандай чечилбей жатат. Алар алдыда өздөрү шайлаган шаар кеңешинин депутаттарына жана укук коргоо органдарына чейин кайрылабыз деген пикирин билдиришти. Арген Нуров, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылык.